Азимбек Бекназаровду Малайзиядагы элчиликке бекитүү тууралуу маселени эл аралык иштер боюнча комитет күн тартибиндеги 9-орунга тагыраагы эң акыркысына коюптур. Негизи резонанс жараткан суроолорду эл өкүлдөрү жыйындын соңунда караганда адатка айланткан. Салт мунусунда да бузулган жок. Бирок өзүнүн маселесин кароону сабырдуулук менен күтүп четте отурган Бекназаровду бул көп ойлондурбады сыягы. Баса костюм-шымдын кырын чыгара кийип келген дасыккан саясатчы быйыл 63-кө толду. Акыры кезек анын маселесине жеткенде журналисттер сыртка чыгарылды. Белгилей кетсек, буга чейин жыйын ачык өтүп жаткан эле. Бирок негедир келечектеги элчи менен эл өкүлдөрү ММК өкүлдөрүсүз сүйлөшүүнү чечишти. Жок, кичине эле мындай технический неме болуп калды. Ошондой биринчи Швейцариядагы элчинин отчету болгондо биз жабык режимде өткөрүп туруп, анан ошондон кийин эле ошо Бекназаровдун назначениясын да карап койдук да. Кийин белгилүү болгондой комитетке мүчө депутаттардын ичинен Ирина Карамушкинадан башкасы Бекназаровдун талапкерлигин колдоптур. Мындай чечим тууралуу эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү комментарий берүүнү каалаган жок. Бирок Азимбек Бекназаров Малайзиядагы элчилик ага кантип буйруганы тууралуу журналисттерге кенен маек куруп, кызматты ага президент сунуштаганын бышыктады. Президент мага кайсы бир кызматтарды кылганда ушул Малайзияда айткан, ушуну көтөрүп бербейсизби деп мен ойлоноюн деп жүргөм. Арандагы өзүмдүн кылып аткан иштери бар. Улутчул мекенчилик күчтөрдүн курултай законун киргизип атабыз. Референдум дайындоо жана 3 маселе боюнча ошол мыйзамдар каралсын деген сөз бар болчу. Өткөндө мен айтпай койгом. Пресс-конференция эмне деген экөөбүздүн ортобузда сөз бар деп. Азимбек Бекназаровду үлгүлүү дипломат деп айтуу кыйын. Ал буга чейин баш прокурор, жогорку кеңештин депутаты, 2010-жылы убактылуу өкмөттө күч структурасын көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр болуп иштеген. Мүмкүн Азимбек Бекназаров бизнесте ийгилик жаратып, бир нече чет тилдеринде түш жооруйбу деген суроо жаралат. Бирок андай эмес. Саясатчы мамлекеттик жана расмий тилдерде гана сүйлөйт. Анда үстүбүздөгү жылдын мартында мамлекет башчы дипломаттардын жана тышкы саясат боюнча ведомствонун дарегин айткансынын кандай түшүнүгү болот? Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков дипломаттар менен жолугушууда элчиликте иштегендер барган мамлекеттин тилин билбей турганын айтып, нааразычылыгын билдирген. Котормочу албаш үчүн бухгалтерден баштап айдоочуга чейин тил билүү керек. Чет жактагы элчиликтерде парашюттан түшкөндөр болбошу зарыл. Ошондо тышкы иштер министрлиги менен дипломаттарга ишенич болуп, алар өнүгө баштайт. Эгер биздин элчиликте президент барган мамлекеттеги тилге которуп бере албаса, анда ал эмне деген элчилик? Анда бул элчилик эмес. Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тилди билесиңби, Кыргызстанды сүйөсүңбү ошол маселе. Ал эми элчилик ишиңде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматына жараша. Малайга барсам малай тилин бир 200 тилди жаттап алыш бир айдын ичинде колдон келе турган. Элчи саясий кызмат, ал мамлекеттин жүзү. Бирок бул тармакта дипломатиядан алыс саясатчылар иштеген жана дагы деле иштеп келет. Мисал катары Ибрагим Жунусовду, Кылычбек Султановду, Жаныш Рустембековду, Мирослав Ниязовду айтса болот. Булар адистиги боюнча элчи эмес. Анда мындай кызматтарга дипломатиядан алыс кишилердин дайындалуусунун сыры эмне болушу мүмкүн? Көз карандысыз серепчилер муну талапкерлер менен бийликтин саясий соодалашуусу катары баалашат. Чын айтканда ал киши өзү мындай айтканда мамлекеттик кызматта, дипломатиялык кызматка деле жакшы деле жетип калды. Анан бир күн дагы тышкы саясатта, тышкы иштерде эч кандай бир мындай тиешеси жок адам тышкы саясатты жүргүзүүдө өтө эле оңчулук болуп да, тем более Малайзия өзү мамлекетте кандай десем, өзгөчө мамлекет да. Бул маалымат бул бүгүн пайда болгон жок да, биз билебиз. 2-3 ай мурун пайда болгон баягы эме айдыңдачы, информациялык айдыңдачы. Эске салсак, Азимбек Бекназаров мүчөлүк кылган элдик курултай президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө келе жаткан жылдын февраль айында баа бермек. Бирок Бекназаров өзү белгилегендей, эми бул саясатчыны Жээнбековдун командасында деп түшүнүүгө болот. Жана ал мамлекетке баш мыйзамдын негизинде кызмат кылаарын белгиледи. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Ньюс ТВ.